Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз салыштырма жылуулугуна маселе иштөө. Биринчи маселени карайлы. Температурасы 32 градус Цельсия, массасы 0,5 килограмм калайды эритүү үчүн кандай жылуулук саны талап кылынат? Калайдын салыштырма жылуулугу 230 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия, салыштырма эрүү жылуулугу 60 килоджол бөлүнгөн килограмм. Эрүү температурасы 232 градус Цельсия. Демек балдар, мынакей калайды көрүп турасыңар. Бул калай. Калайдын массасы 0,5 килограмм. Демек анда берилишин жазалы. Берилди. Т бирибиз дегенде бул 32 градус Цельсияда экен. 32 градус Цельсия. Андан кийин бул калайдын массасы эм барабар 0,5 килограмм. Т экибиз калай 232 градус Цельсияда эрийт экен. Анда калайдын салыштырма жылуулугу С барабар 230 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Ал эми калайдын эрүү салыштырма жылуулугу барабар 60 килоджол бөлүнгөн килограмм. Муну айландырып алсак 60 көбөйтүлгөн 10^3 даражасындагы жол бөлүнгөн килограмм. Демек бизден сурап жатат Q'ну тапкыла деп. Q суроо. Анда калайдын эрүүсүнүн жылуулук саны Q барабар лямбда көбөйтүлгөн М. Демек анда калайдын эрүүсү Q жылуулук саны демек барабар М С Т2 минус Т1. Демек суюктук айлангандан кийин биз ушул формула менен эсептейбиз. Анда жалпы жылуулугун таба турган болсок, Q барабар М С Т2 минус Т1 кошулган лямбда көбөйтүлгөн М. Демек анда биз барабар кашаанын сыртына чыгарсак, Мди кашаанын сыртына чыгарсак, М С бул жерде С демек Т2 минус Т1 кошулган лямбда болуп калат. Демек формула табылды. Ордуна коебуз. Анда 0,5 килограмм массасы, салыштырма жылуулугу 230 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия көбөйтүү 200 градус Цельсия. Демек 232 градустан 32-ни алып таштасак 200 калат. 200 градус Цельсия кошулган эрүүнүн салыштырма жылуулугу 60 көбөйтүлгөн 10^3 даражасындагы жол бөлүнгөн килограмм барабар. Анда муну биз көбөйтүп кошсок 53.000 жол болот экен. Барабар 53.000 жол. Же болбосо бул барабар 53 кило жол болот. 53 кило жол болот. Демек биз 0,5 килограмм калайды эритүү үчүн 53 кило жол жылуулук санын керек болот экен. Демек анда жообу Q барабар 53
киложол. Демек биз маселебизди чыгардык. Эми экинчи маселени карап көрөлү. Экинчи маселебизде температуралары 0 градус Цельсия 200 грамм муздан жана 800 грамм суудан турган аралашманы 50 градус Цельсияга ысытыш үчүн канча жылуулук саны сарп кылынат? Суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия, ал эми муздун эрүү жылуулугу 330 килоджоул килограмм. Килограмм демек анда бул стаканды көрүп турасыңар. Стакандагы муздун массасы эми 1 барабар 200 грамм экен. 200 грамм экен. Ал эми суунун массасы бул 800 грамм экен. Демек анда берилишин жазалы. Берилди. Экөөнү аралаштырып туруп 50 градуска чейин ысытыш керек экен. Демек анда берилишин жазып көрөлү. Ошондо канча жылуулук саны керек болот дейт. Берилди. Тыбыз а дегенде музубуз 0 градус болчу. Т бирибиз барабар 0 градус Цельсия. Эм бирибиз барабар 200 грамм. Же болбосо муну килограммга айландырсак 0,2 килограмм. Эм 2 барабар суубуз 800 грамм болчу. Муну килограммга айландырсак 0,8 килограмм. Эми Т2биз муну 50 градуска чейин ысытышыбыз керек. 50 градус Цельсияга чейин ысытышыбыз керек. Демек анда суунун салыштырма жылуулук сыйымдуулугу 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия. Демек лямбда барабар муздун эрүүнүн салыштырма жылуулугу 330 кило джоул бөлүнгөн килограмм. Же болбосо муну айландырып алсак 330 көбөйтүлгөн 10-дун 3-чү даражасындагы джоул бөлүнгөн килограмм. Демек бизде бул жерде Q'ну тапкыла деп атат. Q'ну. Демек биз Q'ну жылуулук санын табабыз. Q суро. Демек анда биринчи муздун эришинин жылуулук санын жазып алалы. Q барабар лямбда көбөйтүлгөн М 1. Бул Q1 деп коелу. Q1. Андан кийин Q2биз болсо, ошол муздун эрип сууга айланышы. М 1 С Т 2. Демек андан кийин Q3'тү табабыз. Ошол суунун ысышы. М 2 С Т 2. Демек буларды биз ордуна коюп коссок, анда Q барабар М лямбда кошулган М 1 С Т 2 кошулган М 2 С Т 2 болот. Демек эми ордуна коебуз. Ордуна койсок М бирибиз 0,2 килограмм. 0,2 килограмм көбөйтүлгөн 330 көбөйтүлгөн 10-дун 3-чү даражасындагы джоул бөлүнгөн килограмм кошулган 0,2 килограмм. Биз экинчисин кошуп атабыз, бул экинчи маанисин кошуп атабыз. 0,2 килограмм. Сыбыз болсо 4200, суунун салыштырма жылуулугу 4200 джоул бөлүнгөн килограмм градус Цельсия көбөйтүлгөн 50 градус Цельсия да кошулган плюс 0,8 килограмм. Бул суунун массасы,
суунун массасы, көбөйтүлгөн суунун салыштырма жылуулугу 4200 жол бөлүнгөн килограмм градус Цельсия көбөйтүлгөн 50 градус Цельсия. Демек бул 276 миң көбөйтүп коссок 276 миң жол болот экен. Барабар 276 миң жол. Же болбосо бул барабар 276 кило жол болду. Демек балдар 200 грамм муз менен 800 грамм сууну аралаштырып 50 градуска чейин ысытуу үчүн 276 кило жол жылуулук саны керек болот экен. Демек жообу 276 кило жол. Бүгүн балдар биз эрүүнүн салыштырма жылуулугуна маселе иштедик.